Комуз эң жөнөкөй жасалат. Комуздун ичинде көп сырлар бар. Ошолорду сырларды сезип, туюп жасаганда комуз үнү да бийик болот, үнү да жакшы болот. Мен 30 жыл мурун жасаган комузум бар. 1992 жыл жасап бердим болушум керек. Улук мырза Болотовго. Азыркыга чейин жүрөт. Азыр жасаган комуз токтогулдун формасы, сонун үндү. Илгери керки менен чапкан. Мисалы мына мондай керкилерди жасатып алган мына. Чорт керки деген ушу да. Илгерки комуздар бир жери калың, бир жери эме болуп, же корксо калыңыраак чаап койгон, коркпосо багы эмеси келсе, жукка чапканда, анан мына ушу менен чапканда устанын устасы ушуну менен чабат. Гриф деп коебуз мына бул жери. Ошол жерге эле көңүл буруш керек. Грифке эле. Тилдин таттуулугу. Анан үнү болсо бул чарасынан болот. Тактык керек буга аябай. Калыңдыгы, колуңдун сескичтиги да керек. Колуң менен ошо сесип, канча миллиметр, канча калыңдыкта оюп атам, ошону сесиш керек да. Азыр эмес. Азыр биз ичин даярдабыз, сыртын жасап атканда ошондой. Ошол процесске күбө болобуз да. Кырккан маалды билиш керек. Уста. Жыгач уктайт. Бул жыгачтар уктайт. 2 ай, 3 ай уктайт. 2 ай же 3 ай уктайт. Ошол маалда кыйыш керек. Ошол маалда кыйылган жыгачтан жарака көп чыкпайт. Бул жерде биологияны да билиш керек да. Ошол дагы уктаганда ошол жыгач боюна суу жүгүртпөй, суусу жок туруп калат да. Жыгач экиге бөлүнөт мындай. Общий алганда, жыгачты общий алганда строительный, анан декоративный деген. Бизге декоративный керек. Кайналат, анан күн эмес, шамал эмес, бир температуралык жерде турат, 3 жыл турат. 3 жыл тургандан кийин анан мунун ичинин ортосундагы нымды кое берет. Анан ошондой кап-катуу болуп калат. 3 жыл турмайынча ал комуз болбойт. Мисалы үчүн меники турат 1 жылдык, 2 жылдык, 3 жылдык деп. Мына ошонун чекесинен алып эмете берем. Жылыга мисалы үчүн бир жылда 50 комуз жасайрмын. Ошол 50 комузга заготовка жасап коюп коем. Мен маанайым жакшы, жаман кестем бул жакка кирбейм мен. Мастерскийга кирбейм. Качан эрте туруп алып иштесең мына ошол жыргал. Уста художник болуш керек. Уста математик болуш керек. Чертежник болуш керек. Ошонун баары болуш керек да. Мисалы үчүн өзү чертежин өзү чийиш керек. Бул кыргыз жаралган деле бул комуз кошо жаралган.